Түздөн! Достар, саламатсыңарбы? Саламатсыз. Залга көнүш албай, ойнай албай жеңилип жүргөн учурларыбыз болгон да. Мисалы волейболдун башка спорттон айырмасы эмнеде? Мисалы бардык эле спортто жакшы машыгыш керек, жакшы аракет кылыш керек, эмгектениш керек да? Кеч болбойт деп ойлойм. Ошо 5-класс, 4-класстан баштасак. Специм волейбол. Физкультура педагог болуп окудум вообще. Топтун мына жерден чыкса, болбойт, задержка болуп калат. 3 эсепмен иштейт да кол. Мына стойка кетти, жака келди, чыканак түзөлдү, киз. Сизге топ тийиш керек, сизге. Кызылешмеден болот кезде. Кызылешмеден болом, чоңалайыр. Түздөн! Достар, саламатсыңарбы? Саламатсыз. Так, азыр волейбол боюнча көрсөтөбүз. Оңдоп кылабыз. 5 круг чукайбыз. Андан кийин 2 круг жай басабыз. Андан кийин разинка кылабыз. Андан кийин волейбол жөнүндө көнүгүүлөр, упражнениялар кылабыз. Чабуу жасайбыз, подача, блок коебуз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Макаренко мектебиндеги Ош шаарындагы тагыраагы дене тарбия мугалими Байгазы мырзанын ошол келечек муунду тарбиялап жатканы тууралуу болмокчу. Байгазы мырза, айтсаң, сен негизи эле мына биз дагы сен менен ушу волейбол ойногонун көрүп жүрөбүз. Эмне себептен ушул спортту тандап калдың? Бул спорттун тандаган себеби жаштайымдан эле айылда ушу бизден чоң волейболист сакайлардын ойногонун көрүп, мен дагы кызыгып калганмын. Бизге айылда спорт зал жоктугуна байланыштуу эшикте ойноп, анан жөнөкөй эле мындай жерге жөнөкөй эле эшиктерде ойноп жүрүп, анан кийин спорт залдарга барганда ойной албай бир аз кыйналып, спорт залда ойногон балдардан жеңилип, ошолор жеңилип калып, спорт зал менен залдын айырмасы болот экен. Эшикте ойноп, залга барганда залга ориентир чыкпай, залга көнүш албай, ойной албай жеңилип жүргөн учурларыбыз болгон да. Ушуларыбыз болуп, анан кийин ошентип атайын физкультура адистигин тапшырдым. Ош гуманитардык педагогикалык институтуна. Андан кийин мен ошо полный ушу волейболго арнаганмын да. Ошол мезгилде ойногон, ошо айылда ойноп жүргөн досторум, күчтүү ойноп жүргөн мезгилде мен ойной алган эмесмин да айылдачы. Спорт зал жоктугуна шарт жок. Суук кышында ойнойн десең, жайда 1-2 ай эле оюн болгон. Ошентип жүрүп, андан кийин бул жака Ошко окууга тапшыргандан кийин ошо спорт залда үйрөнүп, тренировка кылып, агайлардан кеп кеңеш алып. Мисалы волейболдун башка спорттон айырмасы эмнеде? Мисалы бардык эле спортто жакшы машыгыш керек, жакшы аракет кылыш керек, эмгектениш керек да? Мээнет керек. Бирок айырмасы бар да. Волейбол оюнунун айырмасы, волейбол оюнунда травма албайсың анча. Волейбол оюнунда, мисалы үчүн, ишиң чыгып кеткен болсо, секиресиң полный бутундан баштап, уже колуңда полный денең кыймылдай чоюласың, денең чоюлуп, мындай жакшы жеңил оюн да, мындай травма албайсың. Футболдо мисалы үчүн ишиң чыгып кеткен болсо, семирип, ишиң кетпейт. Волейболдо мисалы үчүн мышцаларыңа качалка берсең, мисалы үчүн, волейболдо мисалы үчүн булчуң турбайт да. Ушу чапкан сайын көтө берет да, булчуң чоюлуп көтө берет да, булчуң да турбайт. Волейболдо основной пут. Волейболдо пут күчтүү болуш керек. Демек, себеп муткан нагрузканы көбүрөөк бериш керек. Андан кийин волейболдо пресс күчтүү болуш керек. Себеп ушул пут секиресиң, буттан чыккан удар, буттан чыккан бойдон ушу колдон чыгып чабасың да. Атак путуңда, белиңде күч жок болгон болсо, волейболду ойнош бир аз кыйыныраак болот. Бул канча жаштан кабыл аласыңар мисалы?
Машықтырғаны азыркы учурда 14 жаштан кабыл алып атабыз. Неге андан жаш болбойбу? Эми бул волейболдо мектеп болгондугу үчүн ушу мен 5-класстан эле баштаганда 5-класста окуган окуучулардан мындай жакшы шыгы баарына карап, мындай топту берип, мындай приемдорун көрүп, техникасын көрүп, окуучулардын баштап кылдырабыз. Ошондо результат дагы нормально көргөзөт дейм го. 5-6 жылда. 5 окууну бүткүчө, окууну бүткөндөн кийин анда кеч болбойт деп ойлойм. Ошо 5-класс, 4-класстан баштасакчы. Бизге Имамидин уулу Байгазы 2016 жылы ошо мектепке мугалим болуп келген. Бул баланын мугалим болуп келиши биздин өзүбүздүн демилгебиз болгон. Бул бала бизде практика мезгилин өтөдө. Бул баланын өзүнүн мындай окуучуларга болгон мамилеси жана ошондой эле баягы болгон өзүнүн талабы аткарган иштери бизге өтө жаккандыктан биз өзүбүзгө кайра ошо окууну бүтөөрү менен ошо шаардык педагогика институтунда окуган эле. Ошодон бүтөөрү менен биздин өзүбүзгө мугалим кылып алдык. Бул мугалим 1-2 жылдын ичинде жакшы бизге жетишкендиктерди көрсөтүп берди. 2017 жылы 2017-2018 окуу жылында волейбол түрү боюнча биздин кыздар 3-орунда, ал эми балдар 1-орунда эледи. Ошо Ош шаардык 56 мектептин арасынан ал эми быйыл мына спартакиада өткөндө 73-чү спартакиада биздин ошо Макаренко орто мектеп гимназиясынын балдары 1-орунду, жана кыздары да 1-орунду эледи. Бул абдан бизге бир чоң ийгилик. Не дегенде биздин баягы Байгазда тарбияланып аткан балдардын көпчүлүк дээрлик бир 90% 8-7 класстарда, ал эми 10-11 класстарга чакта буларды мен жакшы эле деңгээлге жеткирет деген ойдобуз. Баягы тактикасы, оюнду үйрөткөндүгү өтө жакшы. Не дегенде өзүнүн практикалык жагы дагы жакшы. Өзү дагы өзү спейси волейбол болгондуктан волейболду өзү жакшы ойнойт. Окуучулар дагы ошо өзүнүн көрсөтүүсү менен окуучулар абдан өзүнө тартат. Ойлойм мен Байгазыны да бир ушу биздин ушу темпте кетсе да бир 2-3 жылдын ичинде жакшы бир окуучуларын бүтүрүп бир клуб ачканга дагы жагдайы бар. Биз дагы Кудай кааласа жөн турбайбыз, жардам беребиз. Ушуга документациясы боюнча биз дагы ошо келечекте оюбуз ушундай бир өзүбүздүн ушу гароно тарабынанбы же ушу мектеп тарабы кылабыз, ушу бир лицензия алып, бир волейбол клубун ачайлы деген максатыбыз бар. Çağıl жасайбыз азыр. Так, топту беребиз. 3 калат. Мен волейбол тандаган себеби мен агайымдын ойногондорун көрүп кызыгып волейболго катыштым. Бизде агай көп нерселерге үйрөтөт. Биз келечекте Кыргызстандын намысын коргогон спортчулардан болғымыз келет. Агайыма ушунча даражага жеткирген үчүн чоң рахмат. Дагы чоң пикирге жетебиз. Sen abi 10 жылдардан чабасың. Мына жерден турасың дагы. Топко барган. Мен волейболго кичинекейимден эле кызыгып келгем. Өзүм ушул спортко кичинекейимден абдан кызыгчумун. Ошо 5-класстан баштап эле волейболго келем. Ушул агайыбыз берет, жаман жакшы өтөт. Бардыгына ушул агайга рахмат, баарына үйрөттү. Бизге ушул даражага жеткирип бизди. Мен каалаганым ошо биринчи местолорду алып, ошо жакшы ушул агай менен чоң ийгиликтерге жетким келет. Ошонун баары эле ишке ашып атат. Жакшы эле үйрөтүп агай баарын жакшы ойноп калдык баардыгыбыз эле.
Байғазы мырза, айтсаң, мисалы ар бир адам өзүнүн кесибимен сыймыктанат да. Сиз азыр сыймыктанасызбы, өкүнбөйсүзбү ушул кесипти тандагаңызга? Мен сыймыктанам. Эч качан өнүкпөйм. Мен себеп ушу специмди туура тандап, ушу волейбол адистиги боюнча окуп, специм волейбол, физкультура педагог болуп окудум, вообще физкультура сабагы боюнча, дене тарбия боюнча. Дене тарбия адистиги боюнча. Азыркы учурда балдарды тарбиялап, ушунун аркасынан мындай нан таап атам да. Күндө иштешем да, күндө күрөжөгө өтөбүз, башка мектептерге алып барам. Шаарда общий мектептерге алып барам, анча-мынча дельфинге алып барам. Ошондогу күчтүү оюнчуларды көрүп менин окуучуларым да өссүн деп ошолорго ойнотом. Ош шаар эле эмес, Кара Суу райондорун алып чыгам. Алып чыгып мен айтайын деген, мен журналистмин да. Мен өзүмдүн кесибимен сыймыктанам. Кантип, мисалы, мен бардык кесипти изилдеп, ошол кесип кандай экенин ар бир адам менен мындай сүйлөшүп, ийне жибине чейин сурап, мындай кызыктуу да мен үчүн кесибим, сыймыктанам. Сиздики ошо эмнеси өзгөчө деп атам да, мисалы, же мындай ден соолук үчүн ошо кандай пайда жактары бар, ушундай айтсаңыз. Өзгөчөлүгү мен жашоомдо азыркы моментте только спорт менен жүрөм. Ден соолугума жакшы, күндө кыймыл аракет, только кыймыл аракет менен досторубуз менен ойнойбуз. Мен ушул волейболду ойноп үйрөнгөнүмө эч качан өкүнбөйм. Мен үчүн бул волейбол оюнунан өтө жакшы оюн. Биздин Кыргызстанда волейбол кандай өнүгүп атат азыр? Биздин Кыргызстанда волейбол акыркы 3 жылдан бери аябай жакшы балдар чыгып атат, жаштар Орто Азияга чыгып ойношуп атат. Жакшы күчтүү балдар сыгыныс көп болуп, мурдагы мезгилге караганда азыркы мезгилде уровень бир аз көтөрүлдү десем жаңылышпайм да. Себеп клубтар түзүлүп, мурда клубтар жок болгон да. Клубтар түзүлгөн, спонсорлор көп болуп, ошо волейболисттерди кызыктырган адамдар көп болуп атат да, күчтүү тренерлер, каржылагандар күчтүү болуп, мурдага караганда оюндар көп өтүп, жаштар ошолорду көрүп, биринин аркасынан бири өсүп, жакшы деп ойлойм да. Азыркы учурда биз Кыргызстанда волейбол жакшы, шарт нормальный болду да, уже шарт жакшы болуп калды мурга караганда. Шарт деп калдыңыз, эми мына сиздин спорт залыңызды көрүп атабыз. Анча-мынча айрым колдоруңуз сынып калыптыр, окуучуларыңыз бирок ийгиликтерди жарататтыр, аракет катуу болуптур да. Эми бизде спорт зал бир аз эскирак. Спорт залдын ушу полу начарынан калган жактары жакшы эле. Ушул спорт залдын полдорун алмаштырса жакшы болмок. Алмаштырып бизге волейболный мындай шаймандарды алып келип ушундай неме кылабыз. Мамлекет жардам берип жардам болбой атат. Ушу полубузду алмаштырып бизге мына жанагындай шаймандарды алып берсе, мындан ары дагы жаш өспүрүмдөрдү тарбиялаганга аракет кылабыз. Ушу окуучулар менен иштешебиз, республикага чейин алып чыкканга аракет кылып. Окуучуларым Ош шаарында 4 зона бар. Амир Темур зонасы, первый берек, левый берек, кеңеш зона болуп 4кө бөлүнөт. Ошондон өзүбүздүн зонадан волейбол боюнча мен 2016-жылы келгенмин бул жерге. 2016-жылы келгенде кыздар 3-чү местаны, балдар 1-чи местаны алган. Андан кийин 2017-жылы дагы кыздар балдар бирди, кыздар 3-чү местаны алган. Былтыры бир аз жакшы даярданбаганга место болбой калган. Быйыл жакшы даярданып, ушул зонабызда, өзүбүздүн зонабызда 1-чи местаны балдар алды, кыздар 3 алды. Жакшы ийгиликке жетишип атат. Менин балдарым жаш өспүрүмдөр. Бизде көбүнчө менин балдарымда 7-8 класстын окуучулары да, 9. Булардын келечеги алдыда, 2-3 жылда Кудай кааласа жакшы результат беребиз да. Бул Байгазы жөнүндө айтып кетсек, Байгазы менен бул иште келип таанышканбыз. Өзүбүз жаш курабы бирдей, теңибиз. Анан мындай адамгерчиликтүү, адамга кылган мамилеси өтө жакшы.
Оюндарын айтсак, волейбол түрү боюнча мыкты ойногон оюнчу, көптөгөн спорттордун мындай спортту кандай десем, спортту түрүн эч качан тандабайт. Кайсы оюн болсун бар жону алып кете берет. Так, мисалы үчүн волейболдо прием, мисалы үчүн үстүнөн алабыз да. Үстүнөн алганда эгерде топту мына жерден чыкса, болбойт, задержка болуп калат. Задержка болуп калат. Ошон үчүн бул паска келгенди топту лижине алабыз мына үстүнөн. Лижинеде дагы колду бүкпөйбүз. Мына колду бүксөк, топ туура эмес кетип калат да. Ошон үчүн топ келе атат, даярданып турабыз. Пас келет, мына алабыз. Үстүнөн алганда топ мына көздүн тушуна чыгыш керек да. Прием, колго отурду топ. Уже мына кармаганда задержка болуп калат топ үстүнөн алганда. Прием. Келет, задержка кылбай алабыз. Топ мындай келет, түртөбүз. Кол мындай түз чыгыш керек. Мына жерден келет кол. Алганда кол мына чыгыш керек топ. Тобу туртур мына чыгыш керек. Ударда болгондо эмне керек? Ударда мисалы үчүн бул волейболдо ориентир керек да, өтө ориентир күчтүү болуш керек. Топко мен ойлойм. Топко жеткенде секирип чыгып туруп, бут аркага кылып, секирип чыкканда, топко секирип чыкканда бош чыгыш керек. Денени бош коюп туруп, секирип чыккандан кийин колду алып чыгып, колду арттан алып келип туруп, топко жеткенде удар чыгарыш керек. Мына жерден мына 1, 2, 3. 3 эсебинен иштейт да кол. Мына стойка кетти, жака келди, чыканак түзөлдү, киске топ тийиш керек, киске. Эгер киске тийбей калса, кисиң иштебеген болсо, топту чабууга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Алып кетип калат. Полияга түшүрүш үчүн кис иштеш керек. Основной ушу кисте да. Менин үйдөгүлөрүмдө спортсмен жок. Менин мындайча айтканда, биздин топто дагы спортсмендер жок да. Мен ошо ургумда жок да, спортсменчи. Менин спортко кызыгып ушу волейбол ойногонума ата-энем дагы каршы болгон. Каршы болуп, ата-энемди дагы ошо каршы болгонуга карабай көндүрүп, ар жактарга барып ойноп жүрүп, азыр мына ата-энем дагы ошого көнүп, волейбол ойноп, ушинтип дене тарбия мугалими болуп, балдар даярдап, ийгиликтерге жетишип атканыма ата-энем азыр уже сыймыктанат мен менен. Колдоо азыр колдоо көргөзүп, мен менен сыймыктанып калды. Мен мындайча айтканда ушу өзүмдүн тандаган спесимди, адистигимди жеңдим десем жаңылышпайм да. Азыр тилекке каршы ата-энеңиз айылда экен. Кайсы айылда азыр? Азыр ата-энем Чоңалай районуна караштуу Кызылешме айылында турушат. Кызылешмеден болот экенсиз? Кызылешмеден болом, Чоңалай району. Ошол жактан келип, Ош шаарында ушундай ийгиликтер жаратып атыпсыз да. Ийгилик анда ошонча ийгиликтерге жетип атыпсыз. Мындан ары дагы ошо көптөгөн биздин келечек мундарды тарбиялап, Кыргызстан үчүн салым кошуп жүрө бериңиз. Сиздерге да иштериңиздерге келик. Сиздер дагы ушундай бизге окшош жаш чыган спортсмендерди элге таанытып, тартып жүрө бериңиздер. Рахмат. Келечекте максаттарыңызды айтып коюңуз, акыркы суроо. Келечекте максатым ушул өзүмдүн ушунча баштадым, эми дене тарбия адистигин тандап, мугалим болуп баштадым. Ушул жаш өспүрүм келечек мундарды, окуучуларды, спортсмендерди тарбиялоого салымымды кошом да. Келечектеги максатым ушу чоң тренер болуп, Кыргызстанга таанылган, дүйнө жүзүнө таанылган спорт тренерлерден болгум келет. Ошого аракет кылам.